29 май Ош Бишкек жолу Сусамыр. Бул жерде Civic менен Капет калышкан эң өкүнүчтүүсү. Бул жерде Civic ичинде целый семья болгон. 4 баласы насмет кетиптир. Ойнап баштады, жеге чыгып ана кетти. Ана. Бул вообще эле жоп кеткен. Чашып Төрт баласы насмет кетиптир. Колдо 4 баласы барган шотур болчу. Ата-энеси да аябай оор болду. Скоро азыр жүктөп кетти. Балдары чачылып кетиптир баштар. Жаш эле балдар экен. 2 жаш, 3 жаш. Авайда санап. Жүргүнчүнү түртүп жиберди деген айдоочуга айып салынып, жумуштан четтетилди. Соц тармактарда номер 40 автобустун айдоочусу аялды автобустан түртүп жиберди деген видео тараган. Маалыматка ылайык, пенсионер аял Тулпар картасы аркылуу жол акысын төлөөгө аракет кылган, бирок валидатор иштебей төлөм өтпөй калган. Натыйжада жүргүнчү менен айдоочунун ортосунда жаңжал чыккан. Айдоочунун айтымында автобус жүрүп бара жатканда аял ага кол көтөргөн. Андан кийин ал автобусту токтотуп, эшигин ачкан, бирок аял кайра ага кол салган. Айдоочу анын колунан кармап артка түрткөндө аял жыгылып кеткен. Аял арыз жазуудан баш тарткан. Айдоочу майда бейбаштык үчүн айыпка жыгылып, убактылуу жумуштан четтетилген. Өлкөдө күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. 31 майга карата баалар төмөнкүдөй. Айы 92 78,9 сом, жума күнгө салыштырганда 0,5 сомго кымбат. Айы 95 84,9, дизель майы 92,8. Эске салсак, апта башында өкмөт күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн импортчуларга субсидия берүүнү чечкен. Ага ылайык сатып алынган баа менен сатылган арыктын айырмасын министрлер кабинети төлөп бермекчи болгон. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Окуучулар менен студенттерди баңгизатка милдеттүү текшерүү сунушталууда. Жогорку кеңештин токтом долбоорунда бул демилге өспүрүмдөр жана жаштар арасында баңгизат колдонгондор көбөйүп жаткандыктан көтөрүлгөнү белгиленди. Долбоорго ылайык 9-11 класстын окуучулары окуу жылында 3 жолу баңгизат жана психотроптук затка анализ тапшырууга тийиш болот. Ал эми жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын студенттери окууга тиешелүү маалым каттарды көрсөтүшү керек. Депутаттар Улан Сариев менен Максат Алымбеков бул системаны 1 сентябрдан тартып, Ветау менен Бишкек жана Ош шаарларында киргизүүнү сунушташууда. Кочкордо 14 жаштагы Рамисти 7 күндөн бери издеп жатышат. Кочкор районунда 2012 жылы туулган Рамис Кубанычбеков изделүүдө. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Кочкор районунун Кара Суу айылынын тургуну 1989 жылы туулган Жаран 2026 жылдын 24 май күнү саат 15:30 чамасында уулу 2012 жылы туулган Кубанычбеков Рамис үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирип кайрылган. Дайынсыз болуп жаткан өспүрүмдүн өзгөчө белгилери: бою 145-150 сантиметр, көзү кара, чачы кара, узунураак, кийип жүргөн кийимдери боз түстөгү шым, кара түстөгү спорттук кийим, эс деген жазуусу бар кара кепка, бутунда кара түстөгү кроссовка болгон. Жаш өспүрүм тууралуу кандайдыр бир маалыматы болсо 102 кызматына же болбосо 0501 876 767 0707 803 970 телефон номерларына кабарлап коюңуздар. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы
6-ncı операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.